Рахмат. Кийинки сөз Талиева Камила Абдразаковнада. Рахмат. Чегара маселеси өтө оор маселе экенин чегарада жашаган эл билет. Мына башыбыздан канчалаган когалаңдуу, бир капсалаңдуу окуялар өтүп атат. Мен ошол Тажикстан менен чегара жакшы жагына чечилип аткан бир жаңылыктарды угуп кубанып атамын. Анан эми мына бул бүгүн көп маселеде мен ошол Баткен облусу жөнүндө сүйлөгүм келип атат. Өзбекстан менен чектеш. Камчы Кыдыршаев, жана өзүңүз айттыңыз да, жанагы 12 мүчө жөнүндө эки тараптык комиссиядагы көбөйүшү да мүмкүн деп атпайсызбы? 17 болобу, 16 болобу? Мол мен азыр документтерди карасам, бул жерде жалаң эле суучулар кириптир да, водниктер. Ушуга ошол тышкы иштер министрлигинен бир өкүлдөрдү киргизип койсок, кантет ошону бир сунушту жазып алып калбайсыздарбы? Биздин комиссиянын курамында тышкы иштер министрлигинен бар, замы бар, орун басары, юстиция министрлигинен бар, бардык министрликтерден бар, керектүү министрликтерден. Була суу чарба департаментинин мүчөлөрү бар, жергиликтүү бийлик органдары бар, ар бир райондун жетекчилери бар, ошолордун орун басарлары, госрегистрлер. Бул жерде жанагы совместный комиссиянын составын карадым да. 12. Ошонун бүт эле суучулары эки тарап. Эми бул, наверное, бул Кемпироват боюнча болсо керек да? Кемпироват боюнча бул эми да. Бул Кемпироват боюнча бул суу гана маселеси боюнча каралган да. Ошого ошол тышкы иштер министри сунушта бир бул абдан маанилүү болсо керек. Бир карап көрсөңүздөр, мына министр өзү отурат. Андан кийин мына дүйнөлүк практикада 3 мамлекеттин чегарасы чектешкен жер тилкеси өтө сейрек экен да. Тоо ташта эч ким жашабаган жерлерде. Бизде мына Баткен районунун Төрткүл айыл өкмөтүндө. Сиз жакшы билесиз, жанагы развилка участкасына жакын жердеги 3 мамлекеттин чегара тилкеси. Ушул жерде бул перспективада албетте бул логистикалык борбор, соода бир 3 мамлекеттин ортосунда бир соода бир түйүн бир керемет бирдемени уюштурса болот да. Ушуну да бир мына комиссия иштейт. Ушул маселени дагы бир карап. Бизди мына Өзбекстан менен Кыргызстандын чегарасында ушул точка калып атат. 3 мамлекеттин жолугушкан, тогошкон жери да, тогошкон жери деп коет ошол жер. Кадамжай районунун территориясында бул биздин. Буюрса бул маселени дагы ушу чечебиз го деген ойдобуз. Ушул дагы анан эми Өзбекстан менен 100% чечилип аткандан кийин мен да кайра эле ошол Бирлик айыл өкмөтүндөгү чечме тилкесине кайрылат элем да. Ушуну дагы эки тарап бир жакшы отуруп ошол 100% дегенибизден кийин чечип коюш керек. Чечме булакта сиз өзүңүз да баргансыз ал жерге. Мына кече күнү элдер да кайрылуу жасап атат. Ушул маселени мындай кече Арипов өзү дагы массалык маалымат каражаттарына билдириптир. Совместный пайдалануу боюнча биз мамлекеттик келишим түзөбүз дегендей таризди интервьюсуну уктум да мен өзүм. Камила Абдразаковна, өзүңүз жакшы билесиз, бүгүнкү күндө дагы чечме булак чогуу эле колдонуп келатат. Азырчы бирге бир 20% суусу биз колдонобуз, 80% суусун өзбектер колдонот. Так, чогуу эле колдонуп келет. Ошол жерде